23 августка карата Жалал Абад облусунун калкынын 22% ковидке каршы эмдөөдөн өттү. 435.112 адамдын 95.135 вакцина алган. Бул көрсөткүч Жалал Абад облусунда эмдөө иши солгун жүрүп жатканын түшүндүрөт. Райондордун арасынан алып карасак, бизде эң төмөн көрсөткүчтү бизде Каракөл шаары берип жатат. Өздөрүнө белгиленген максат топтун 7% аткарып жатышат. Андан кийин Майлы суу шаары 14% берип атат. Андан кийин Аксы району 18%, Сузак району 19%. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева да Жалал Абад облусунда жасаган иш сапарында эмдөө жай жүрүп жатканын белгилеп, Каракөл, Майлы суу шаары жана Аксы районунун жетекчилерине ооз-эки эскертүү берген. Иштей алышпайбы, иштей турган кишилерди коюңуз. Вакцинациянын мындай темпин тездетиш керек. Ал деген бул жөн эле келип эле биз мындай атайын требовать этип аткан жерибиз жок. Бул деген жалпы биринчиден өлкөнүн саясаты, ошонун ичинде президенттин чоң тапшырмасы бул. Уятта ушундай туруп, анан ушунча элдин көзүнчө начар деген сөздү угуштун өзү уят. Ишти тездетиш керек. Мына лично мен Нурлан Ишматович жазып алдым сиздин өзүңүздү. Эгерде 1-сентябрга чейин ушул жумуш жүрбөсө, координаторуңуз баш болуп, өзүңүз баш болуп жумуштан кетесиз. Аймакта эмдөө ишинин төмөн болушуна жергиликтүү бийликтин түшүндүрүү иштерин жетиштүү жүргүзбөй, тиешелүү кызматтар берилген тапшырмаларды аткара албай жатканын айткандар да бар. Бирок Жалал Абад облусунун жетекчиси Абсатар Сыргабаев бул багытта иш өз нугунда жүрүп жатканын билдирет. Чындыгында аларда жакшы иш болгон жок. Алардан сурасаң, ошол Каракөл шаарында вакцинадан өлдү деген бир соцфонддун кызматкери бар экен. Бирок анын экспертизалары бирок андан эмес, башка оорулардан деп азыр бирок толук чыга элек. Ошондой берип атат. Бирок ошону уккандан кийин бир аз мындай элдерге туура эмес түшүнүк болуп калды. Бирок бүгүнкү күндө кече тапшырмалар берилди. Азыр уже мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай вакцина алуу боюнча иштер жандандырылды. Абсатар Сыргабаев жетекчилик кызматка келгенден бери 10 ай өттү. Бул аралыкта эмне иштер жасалды? Жалал Абад облусунун башчысын жергиликтүү тургундар таанышабы? Кандай баа берет сурамжылап көрдүк. Булар элдин атасы дегендей нерсе да, бул эми үй бүлөнүн башчысындай, бул облустун башчысы булар. Ойлош керек, кичине элдин көйгөйүн кичине сураштырып коюш керек. Жалал Абад областы өтө тоолуу аймак, чар жайланышкан бияга казарма, Токтогул башкаруу системасыны өтө бир калыпка алып келип туруп, каттуу кармамайынча биздин өнүгүүбүзгө көзүм жетпейт. Эмне үчүн дегенде, өтө биз саясатташкан элбиз. Сыргабаев жумушка пандемия учурунда келген үчүн ушул тармакка басым көп жасалганын айтат. Элди иш менен камсыз кылуу максатында ар бир райондо өндүрүштүк ишкана ачуу тапшырмасы берилгенин, коңшу Өзбекстан менен да кызматташуу тууралуу бир катар келишимдер болгонун алдыдагы пландар менен бөлүштү. Приоритеттүү биздин максатыбыз бизге эң керек деген бул өндүрүш болуп атат. Элди иш менен камсыз кылып, ушул өндүрүш ишканаларын ачуу боюнча азыр ушул боюнча чоң проекттер менен иш алып барып атабыз. Жакынкы күндөрү жылдын аягына чейин Кудай буйрса жыйынтык чыгат. Чегара маселеси боюнча бүгүнкү күндө бизде Ала Бука менен гана Аксыда маселе бар. Алардан чечилип калды. Ал баягы эки тараптуу комиссия карап, чечим кабыл алынган. Эми ал инженердик жумуштар гана калган. Андан сырткары Ала Букадагы бүгүнкү күндө комиссия иштеп атат. Комиссиянын жыйынтыгы боюнча ал маселеден чечилип калыш керек. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.